Акмат Сыдыков атындагы Жалпы билим берүү мектебинин башталгыч классынын мугалими Зотова Айсалкын Чыңгышбаевна. Саламатсыңарбы балдар? Адабий окуу сабагы 3 класс. Балдар, бири-бирибизге жагымдуу маанай түзүп алалы. Сабакка керектүү нерселердин баарын алып даярданабыз. Сабакты үй тапшырмасы менен баштасак, биз өткөн сабакта Таранчы менен Чабалекейдин аңгемесин окуганбыз. Үйгө тапшырма суроолорго жооп берүү болчу. Силер суроолорго жооп бере алдыңарбы? Азаматсыңар, эми бул суроолорду карап кетсек. Биринчи суроо. Чабалекейдин уясына Таранчы эмне үчүн кирип алды? Экинчи суроо. Чабалекейлер Таранчыны кантип жазалашты? Үчүнчү суроо. Бирөөнүн нерсесин уруксатсыз ээлеп алуу туурабы? Биринчи суроо. Чабалекейлердин уясын Таранчы эмне үчүн кирип алды деп ойлойсуңар? Таранчы учуп келатып белен уяга кирип кетти. Ал жалкоо, өзү уя салгысы келген жок. Экинчи суроо. Чабалекейлер Таранчыны кантип жазалашты? Чабалекейлер ар бири ооздоруна балчыктан алып келишип, уянын жылчыгын бүтөп салышты. Үчүнчү суроо. Бирөөнүн нерсесин уруксатсыз ээлеп алуу туурабы? Бирөөнүн эмгегин уруксат жок ээлебеш керек. Таранчы туура кылган жок. Балдар, силерге бул аңгеме жактыбы? Анда эмесе бүгүнкү жаңы сабагыбыздын темасы Чабалекейлер досторум. Чабалекейлер досторум. Сабактын максаты. Чыгарманын маанисин түшүнөбүз. Жазда келген чабалекейлердин адамдардын жанына жакын экенин талкуулап, аларга кандай жардам көрсөтүү керектигин түшүнөбүз. Жана жаратылышты канаттууларды коргоого, аларга туура мамиле жасоого тарбияланабыз. Ырды окуйбуз. Алыс жерден жол басып, адыр-адыр бел ашып, алыстан жолун басышып, ылайдан уя курушат. Адам менен аралаш, жакын эле турушат. Жылан менен кас экен, башынан бери бас экен, адам менен дос экен, уяңды кургун түркүккө, үйдүн көбү бош экен. Бул ыр кайсы канаттуу жөнүндө? Ал уяны эмне менен курат? Кимге дос? Чабалекей жөнүндө. Ал уяны ылай менен курат. Чабалекей адамга дос. Чабалекей башка канаттууларга караганда бак дарактарга уя салбайт. Алар адамдарга жакын, үйдүн бооруна, чатырларга салышат. Чабалекейлер досторум, аңгемени окуйбуз. Жаз келери менен биздин кыштакка алыс жактан чабалекейлер учуп келишти. Бир күнү эртең менен кандайдыр бир уккулуктуу добуш менен таттуу уйкудан ойготуп жиберди. Көзүмдү ачсам, түрөөч менен устуңдун кошулган жеринде мыкта бир чабалекей конуп алып сайрап отурган экен. Уйкум умачтай ачылды. Эгер козголсом, чочуп кетип, уча качпасын деп төшөгүмдө былк этпестен жатып, анын ырын уга бердим. Аңгыча ачык турган форточкадан дагы бир чабалекей учуп келип, конорго орун таппай, бөлмө ичинде
канаттарын дирилдетип учуп жүрдү. Кайра форточкадан чыгып кетти. Кийинки чабалекелер келери менен эле мурдагы добушун басып, орун табылбаганга өкүнгөндөй эки жагын карап коюп отура берди. Жолдошу сыртка кеткенден кийин ал да артынан учуп жөнөдү. Ошол замат мен дароо төшөгүмдөн тура калдым да бир мыктап устундун капталына кагып койдум. Көп убакыт өтпөй эле жанагы чабалекелер кайрадан учуп келишти. Биринчи келген өзүнүн тааныш орунга конду. Экинчиси да буйдалабай эле жаңы орунга конуп калды. Экөө кубанычтуу сөз сүйлөшкөндөй кыска кайрык менен үн алышып коюшту. Чабалекелер бирин-бири кубалашып кайрадан форточкадан чыгып кетишти. Арадан көп убакыт өтпөй эле чабалекелер уя сала башташты. Тез эле устунга жабышкан кооз уя даяр болду. Чабалекелердин балапандары жай ичинде жетилип калды. 5 балапан сап-сары болгон тумшуктарын уядан чыгарып, бизди тиктеп жата берет. Ата-энелери жем тиштеп келгенде моюндарын созуп, ооздорун ачып, чыйпылдашып калышат. Чабалекелердин балапандары учкандан кийин деле биздин үйдөн кетишкен жок. Устундагы узун мыкта катарлашып отуруп алып, бирдемелер жөнүндө сайрайт. Алардын тилин билбейм, бирок мага жакшы сөз айтып жатышкандай сезилет. Ооба, алар мага жакшылык каалашат. Адамга каршы зыяндуу чымын-чиркейлер менен аяосуз күрөшөт. Алар менин канаттуу досторум. Бул аңгеме жактыбы силерге? Бала чабалекейлерге жардам бердиби? Анда эмесе мен силерге суроо берейин. Жаз келери менен чабалекелер кайдан учуп келишти? Силер чабалекейдин сайраганын уктуңар беле? Бала мыкты эмне үчүн какты деп ойлойсуңар? Силер канаттуу куштарга, жаныбарларга боорукердик кылып жардам көрсөттүңөр беле? Чабалекелер балапандарын кантип багышты? Адамдарга алардын кандай пайдасы бар экенин айтып бергиле. Биринчи суроо. Жаз келери менен чабалекелер кайдан учуп келишти? Чабалекелер жылуу жактан учуп келишти. Экинчи суроо. Силер чабалекейдин сайраганын уктуңар беле? Балдар, келгиле, чабалекейдин сайраганын чогуу угалы. Үчүнчү суроо. Бала мыкты эмне үчүн какты деп ойлойсуңар? Чабалекейлердин конгонуна какты. Балдар, дагы мыкты көбүрөөк каксак, мушут чабалекейлер көбүрөөк конот беле? Төртүнчү суроо.
Силер канаттуу куштарга, жаныбарларга боорукердик кылып жардам көрсөттүңөр беле? Балдар, жаздын асты менен жыгачтан уя салып бактарга илип жана уяларды буспашыбыз керек. Канаттууларга жардам беришибиз керек. 5-чи суроо. Чабалекелер балапандарын кантип багышат? Курт кумурскалары менен багышат. 6-чы суроо. Адамдарга алардын кандай пайдасы бар экен? Бак дарактагы, мөмө жемиштеги, жер жемиштеги зыяндуу курт кумурскалардын баарын терип жешет. Үй тапшырма. Балдар, чыгарманы силер кантип улантат элеңер? Балким кийинки жылы чабалекелерге көбүрөөк мык каксак, чабалекелер дагы досторун көбүрөөк ээрчитип келер беле? Чабалекейдин уясын сүрөткө тартуу. Уянын түрлөрү. Балдар, ушул уянын түрлөрүнүн сүрөтүн алып, бир сүрөтүн тартабыз. Саламатта калгыла. Аңгеме жактыбы силерге, балдар? Жакшы калгыла.